Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Жан дүйнөмдүн азыгы кыргыз тилим. Ушул тилде сүйлөп, окуп алдым билим. Башка тилди канча мыкты билсем дагы, кыргыз тилин сүйүп турат менин дилим. Деген ырсаптары менен биз бүгүн кайрадан бүгүнкү сабакта жолугушуп отурабыз. Бүгүн 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата кыргыз тилим көөнөрбөс өчпөс дилим деген темада сабак өтөбүз. Силер балдар бүгүн кыргыз тилинин улуулугун, байыркы тил экендигин түшүнөсүңөр жана кыргыз тили мамлекеттик тил, ата бабадан калган улуу мурас экендигин билесиңер. Силер мекен алдындагы жоопкерчилигиңерди сезесиңер. Эне тилин сүйүүгө, сактоого жана ата уулдук парызыңарды аткарууга умтуласыңар. Туура сүйлөөгө жана тилди сыйлай билүүгө, патриоттуулукка, намыскөйлүккө, ынтымак достукка тарбияланасыңар. Бүгүн 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болуп, ошондон бери бул күн өлкөбүздүн тил майрамы катары белгиленип келет. Кыргыз улуту жашап турганда дайыма кыргыз тили да жашай берет. Кыргыздын өлбөстүгү жана өчпөстүгү анын кереметтүү тилинде. Кыргыздын тили жорго сөзгө салып жорголотсо такалбайт да жаңылбайт. Кыргыз тили музыкага салынса, айлананы шаңга бөлөп жүрөк эргийт. Эне тилибизди так таза нукура билүү ар бир кыргыздын ыйык парызы. Эне тилибиз ар түркүн таасирлер менен өөрчүп өнүккөн байыркы бай тилдердин бири. Өзүнө таандык ыкмасы менен баалуу, ансыз бүткүл ааламды дөңгөрөткөн Манас эпосу менен таанылмак эмеспиз. Биздин тилибизди байытып турган Манас эпосун алсак болот. Манас эпосу дүйнөдө эң чоң эпос болуп саналат. Эпос 500.553 ырсабынан турат. Быйыл кыргыз тили мамлекеттик тил статусуна ээ болгондугуна 31 жыл болду. Алп Манас бабам бакай сүйгөн тилим, алуулуп ала тоодо күйгөн тилим. Ак калпак ата журттун насибине ааламдан энчи болуп тийген тилим. Эгемен күнгө жеткен азат тилим, эжелтен ынтымакка башат тилим. Эртеңки келечеги айдан ачык, эл менен алга карай басат тилим. Асмандан балбал жанган жылдыз тилим, ааламга аты чыккан чыңгыз тилим. Арыбай кылымдарды багынта бер, ардагым ата мурас кыргыз тилим. Кыргыз үнүмөр булактай тазасың, кандай тунук нак насилиң башаты, ала тоону мекендеген жердеген ак калпактуу кыргыз калкым жашасын. Кыргыз тили сулуулуктун булагы, кыргызымдын көз мончогу тумары, бабалардын колун туусун өчүрбөй бир жакадан баш чыгарып туралы. Тил эң эле ыйык деп улуу окмуштуулар далилдешкен. Тил байлыгы учу кыйры жок океан, казып бүтпөй турган кен деген эмеспи? Кылымдан кылым өтүп, кыргыз эли жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили да жашай берет. Бул сөздөр Чыңгыз Айтматовго таандык. Бүт ааламды бир өзүнө сыйдырган залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов эне тилди терең баалап, байыркы кыргыз рухунун туу чокуусу бул Манас. Аны кыргыздын кең келечеги, ынтымак, биримдикте экендиги терең сүрөттөлгөн. Манас эпосун жараткан кыргыз тили бул бай тил деген. Улуттун айырмасын тилден алган, тилибиз бабалардан мурас калган. Өз өлкөм, өз тилим болгон үчүн кыргызым жашап келет байыртадан.
Тил жөнүндө накыл сөздөр. Улуттун тили дайыма элдин улуттук руху менен тыгыз байланышта. Тилдин байлыгы ал ойдун байлыгы. Бөтөн элдердин адеп ахлак кулк мүнөзүн билиш үчүн алгач алардын тилин үйрөнүүгө аракет кыл. Көп тил билүү демек бир кулпуга түшө турган көп ачкычтуу болуу. Кыргыз элинде тил жөнүндө таамай айтылган макал-лакаптар көп. Тил эң эле улуу, ал элпектикти, сулуулукту жана тактыкты талап кылат. Эми тил жөнүндө макалдарга көңүлүбүздү бурабыз. Эне тилим эчең кылым карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Илим менен билимге көпүрө тил, көкөлөткөн адамды тили деп бил. Эне тилим, эне сүтүм, бакытым, эне тилим түгөнбөгөн байлыгым. Булбул гүлүн сүйөт, адам мекенин сүйөт, азамат тилин сүйөт. Тил чебери китептен, кыймыл чебери спорттон. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн эне сүйүп жарытпайт. Кыргыз тили бул биримдиктин, ынтымактын тили деп билебиз. Балдар, анда эмесе силерге кезек беремин. Кана айткылачы, кыргыз тили кимдин тили? Менин тилим. Дагы? Дүйнөгө кеткен дүбүртү, атагын жайып кыргыздын. Ардактап барктап сактайбыз, кыргыз тили чыңгыздын. Күн сайын өсүп көктөгөн, тилибиз жарыгы жылдыздын. Илгертен сөз багып өстүргөн, кыргыз тил кыргыздын. Азамат, кана эми өз тилиңе баа берчи, же сүрөттөй аласыңбы? Менин тилим ушул кызыл гүл сымал. Бапес деген ардактагын сактап кал. Бакпасаң, барктабасаң өз тилиңди. Бул дүйнөдө жок болорун билип ал. Менин тилим назик жана жугумдуу. Ширинин айт, шекер сөздү даамдуу. Бабалардан калган сөздү уксаңар, таасирдүү да татынакай угумдуу. Малика, сен айтчы эми, дүйнөдө эмне ачуу? Тил ачуу эжеке, жаман сөз жан кейтет, жакшы сөз көңүл эргитет дегенди бирөө жаман айтып, ачуу тилиң тийсе көңүл калат. Сөөгү жок тилди кайда бурсаң кете берет. Ошондуктан абайлап сүйлөө керек. Ойлонбой сүйлөгөн онтопогон ооруга жолугат дейт эмеспи? Азамат, туура айтасың. Эми дүйнөдө эмне таттуу, Малика? Дүйнөдө тил таттуу, бала сөзү бал, жылы сөз жыланды ийинге киргизиптир деген таамай айтылган сөздөр элде бар. Булар бекеринен айтылбаса керек. Ооба, мунуң да туура. Эми Нурислан, сен мага айтчы, тилиң болбосо кантмексиң? Тилим жок, оюмду айта албайм, аздеткен сезимимди жаза албайм. Көлпүлдөп тоо суусундай агып калам, көбүрүп көк желкемден кашып калам. Гүлгө конгон нурлардын көпөлөгүн, күлгүмүң этип калпак менен басып калам. Татынакай таттуу тилим болбосо, ичимдеги букту кантип айта алам? Азаматсыңар балдар, мен кыргызмын деп тилибизди аздектеп, даңазалап, жүрөгүбүз менен ыйык тутуп жүрөлү. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Касиеттүү эне тилибиздин уюткусу, көрөңгөсү болгон ак калпактуу элибиз жашап турганда, кыргыз тили эч качан жоголбойт. Дүйнөлүк башка тилдер менен тең тайлаша өнүгүп, келечек урпактарга аалам мейкиндигине көкөлөтчү, канат бутак болоруна ишенебиз. Ошондуктан улуттук дөөлөт уюган эне тилибизди ыйык тутуп, даңазалап, көккө көкөлөтүп, туу кылып көтөрүп алалык. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырмалабыз. Тил акылдын күзгүсү деген темада дил баян жазып келебиз. Ушуну менен сабагыбыз аяктады.
Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.